Ар бир бала бактылуу балалыкта өмүр сүрүүгө укуктуу. Балдар үчүн өзүнүн оюн иш жүзүнө ашырууга жана толук кандуу өсүүсү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилиши зарыл. Андыктан биз сиздер менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да шарт түзүп иштеген уюмдун ийгиликтери менен бөлүшөбүз. Эне мээрими коомдук бирикмеси 2014 жылдын сентябрь айынан баштап Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпа айыл аймагындагы Таштак айылында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын күндүзгү калыптандыруу борбору болуп, мамлекеттик заказдын негизинде долбоордун каржылоосунда ачылган. Эне мээрими коомдук бирикмесинин алкагында Ай нуру калыптандыруу борбору негизделген. Балдарды, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыптандыруу кызматын көрсөтүүдө бизге 75 баланын тизмеси аныкталган. Бул 75 бала райондук социалдык өнүктүрүү тарабынан алынган, андан сырткары айыл өкмөттөрүндөгү адистердин тизмелеринен алынып, ошол үй бүлөлөрдү үйлөрүнө кыдыруу. Атым Жумакан, балам сыргак, жакында 9-га чыгат. Диагнозу аутизм. Бул балам мектепке сентябрдан бери мектепке бердим эле, балдарга кош талдарга барам деп. Өз теңдүү куракта айылда балдарыбыз бар. Соседтерибиз ошолор менен барам деген, анан быйыл мектепке бердим эле, аракет кылып өзү басат. Самостоятельный балам басат өзү. Мектепке апарсак анан 2 чейрек окуду, жакшы. 2 чейрек окугандан текшерүү келип, наркы берип болуп, анан балдар менен кыйла жакшы нерселерди үйрөнүп калды эле. Анан кандайдыр эжеке биз ошол бул үйдө окутулат экен, инклюзив экен деп анан кийин чыгарып койду балам. Бул бала бара турган даражада да бул өзү негизи барам деп аракет кылып аткан нерсени тоскоолдук кылбаш керек, барыш керек мектепке. Бул аракет кылып атабы, бирок инклюзивге деле баш бербей атат менин балам. Эжекеге сиз келбең, мен барам, мектепке барышым керек, балдар менен окуйм, балдарга кошулам деп аракет кылып атат. Ушул жагы тоскоол болуп атат бизге. Ол өзүнүн ошо мектеби бар экен, Мойкен тарапта, ал жак толуп калды деп неме кылды, отказ кылды. Эми булардын деле ушинтип мектеп неме кылбай өзүнүн мындай карап кое турган ушундай немеси болсо бизге дагы мүмкүнчүлүктөрү ушундай жакшы немелери. Учурларга туш келдик. Бала жада калса коңшусуна чыкпаган. Коңшу үй бүлөгө чыккан эмес, балдары менен ойногон эмес. 4 дубалдын ортосунда турган балдарды жолуктурганбыз. Ата-энелер дагы бизге көрсөтпөй, бекитип, ушундай жашырып баккандар да учурлардын дагы көбүсү болуп. Бирок барып ошол балдарды биз ушул жерге калыптандыруу борборуна алып келгенге жетиштик. Анткени бул жердеги кызмат көрсөтүп аткан адистерибиздин көрсөткөн кызматтарынын пайдалуулук жагын көп ата-эне түшүнүп калышты. Баланын коомго кошулуш керек экендигин жана толук кандуу балдар сыяктуу эле булардын дагы бардык нерсеге укугу бар экенин түшүнүштү. Жана ошондой эле ошол көпчүлүгү жада калса майыптуулук группасына дагы өтпөгөн. Ошо сыртка чыгарса менин баламдын ушундай экендигин билет деген баягы кысынуу, тартынуу менен жашырып жаап келген үй бүлөлөр болгон. Кабинет биздин калыптандыруу борборундагы сенсорный кабинетибиз. Бул кабинет көбүнчө психологко тиешелүү. Анткени бул жерде балдардын психологиясын калыптандырууда биздин бул турган көрсөтмөлөрүбүз аябай пайдалуу. Анткени бала келген учурда же кандайдыр бир кыйналган учурда ушул кабинетке биз алып киребиз. Сабак өтүп аткан учурда бизге сабак өткөзбөй, же болбосо кандайдыр бир нерселерге тоскоол келтирсе, ушул кабинетке алып кирип, биз ушул көрүнүп турган нерселердин баардыгын көрсөтүү менен балдардын агрессиясын басамдатабыз. Жана ошондой эле ал бала үчүн бул кабинет аябай кызыктуу. Анткени биз бул кабинеттин өз эрежеси бирден бала менен психолог кирип, бирден бала менен иш алып барат. Баланын бир нерсеге көңүл буруусунда бул кабинет аябай чоң ролго ээ. Анткени биздин бул кабинетте чымчыктардын үндөрүнө, суунун агып аткан, шылдырап аткан үндөрүнө тыңшоо менен
ушул көрүнүп турган түстөрдү көңүл буруу менен бала тынчтанат. Анан ошол учурда биз балага тиешелүү сабакты бергенге мүмкүнчүлүк алабыз. Бул биздин борбордун ичинде баардык шарттар бар балдар үчүн. Психологдор бар, педагогдор бар, атайын специалисттер баардыгы толугу менен бар. Балдарыбыз 26 бала келип турчу. Аябай жакшы болуп жардамдарыбыз тийип, балдарда кыйла өзгөрүүлөр болду эле бизде. Бирок ушул азыр эми ушул каржы маселеси бизде жакшы болбой, биздин атайын специалисттерге акча төлөнбөй, балдарыбыз келбей калды. Ушуга уккандар, көргөн билгендер бизге жардам колун сунсаңыздар. Мисалы балдар келгенден кийин алар машыгып окуп кетиш үчүн балдарга тамак аш болуш керек күндүзү. Ушул тамак аштарыбыз бизде тамак ашка акча маселеси, каржы маселеси бизде жакшы болбой жатат. Анан кийин ушул коммуналдык услугаларыбыз өтө эле жакшы эмес. Эми тазалыкка атайын сыртка чыгат балдар. Өзүңүздөр билесиздер, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар сыртка тазалыкка кээ бири чыга алса, кээ бири чыга албайт. Чоңоюп калган балдардын атайын горшокто отурусу туура болбой калат. Ошон үчүн бизде ичине коммуналдык услугасы болсо, балдар отура турган атайын ажаткана, тазалык болсо, ысык суу, муздак суу болсо андан деле жакшы болот майып балдар үчүн. Ошо тамак ашына мисалы эми ошол бул жерге келген балдардын ата энелери деле мурда аз-аздан кылып жүрүштү. Бирок эми ар дайым эле ошол ата энелер, мисалы жарды үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ата энелери дайым эле бала үчүн бул жерге тамак ашына акча бере албайт экен. Ошон үчүн жардам берсеңиздер, жардам колун сунсаңыздар.